Эки адам көрүшөт деген ушулда урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга Кутмантан каалаган ошентип кайрадан Кел чайчили программасы. Барыңыздарга чоң саламдарды айтабыз жана кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен дейли урматтуу көрүүчүлөр. 2023 жылды өткөрүп, 2024 жылды мына тосуп алабыз деп турган учурубуз. Барыңыздарга дагы бир жолу салам айтам жана мына ушул жаңы жыл күндү мына ушул эфир аркылуу бүгүн майрамдайлы деп турган учурубуз. Таң эрте Айпир Адамкулова салам айтып турам. 2 саат аралыгында биз менен бирге болуңуз дейли. Аны эмесе белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан тарта декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Болгону сиз Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканда жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен дейли. Сиздердин каалоо тилектердин баардыгын күтөбүз. Биздин 0508 400 100 номери аркылуу эң жакшы каалоо тилектин баарын жазыңыздар. Эң мыктыларын тандап алабыз, дагы билектерди беребиз. Аны эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, бизде азыркы учурда студиябызда жаркырап, сонун болуп кирип келген сонун сулуу кыздар бар. Бизде муза бийчилер тобу. Кол чабыңар. Жаңы жылыңар менен келе жаткан. Кандайсыңар? Жакшыбы? Жакшы, рахмат. Таң атпай мана сонун экен, Бизде Неме, түндө да ушундай кийип жатасыңар. Келгиле, андай эл журт менен амандашып алгыла. Гохат, сен баштайсың? Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстандын жалпы жашоочулары, баарыңыздарды кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы келе жаткан жаңы 2024 жыл абдан жакшы жылдардан болсун деп айтам. Баарыңыздарга салам, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылыңар менен силердин дагы кыздар, силердин формаларыңарды көрө алып азыр аябай сонун экен да, сонун өңдө экен, сонун тигилиптир, анан өзүңөр да суп-суу экенсиңер. Кимдин идеясы жана ушундай көк өңдө болсун деп ким айтты эле, биринчи айтсаңар? Биздин өзү муза тобубуз көк свет менен ассоциация болот. Биздин нукура кыргыз формабызда көк светте жана муза дегенде бизге көк свет оюбузга келет да. Бул көк свет основателибиздин ою. Жакшы көргөн түсү десек болот. Анан бизде дагы жакшы ачкандыктан ошол себептен ошол светти тандадык десек дагы болот. Сонун экен. Анан аяз кыз болдуңарбы ошондой, Аяз кыздын образы да бул эми. Анан аяз аталар каякта? Аязлар. Аязаталар жок. Алар уктоочу, жаңы жылга чейин эс алып алган, элдин баарына белек бергенге чыгабыз деп. Жакшы, келгиле, андай силерди мен алгач куттуктагым келип атат. 2023 жылы муза бийчилер тобу эң мыкты бийчи топ деген наам алыптырсыңар, куттуктайм. Анан ушул наам жөнүндө айта кеткиле, кантип алдык деп ойлойсуңар? Мен ойлойм, бул аябай бизге кандай айтсам, мы заслужили этого депчи, биз канча жыл эмгектенип, жана бул жөн гана башталышы, бул бир гана акыркысы эмес, биз дагы көп алабыз. Биз эмгектендик көп, аябай көп съемкаларга чыктык. Ар бир жыл бизге мындай кандай десек, ар бир жыл сайын мындай бирден тепкичке уже көтөрүлүп баштадык да. Анан бул дагы ушул жылдын бизге берген номинациясы деп ойлойм, берилген. Эң сонун, өзгөчө акыркы күндөрдө аябай мындай иштеп атсаңар керек, биринин аркасынан бири корпоративдер, тойлор жана башка, съемкалар дегендей. Негизи канча кыз иштейсиңер, анан жетишесиңерби? Биздин группада 20дай кыздар бар. Анан ал жакта атайын составтарга бөлүнөт. Бизде атайын 3 составга бөлөбүз. Азырынча 3 составдын 4-5 күнүндө тойлорду бийлеп атабыз. Это получается только бир эле состав. Ошондуктан биздин азыр бир бутубуз чактай, бир бутубуз бул жакта болуп жаткан. Келгениңизге сүйүнүп
Жакшы. 2024-кө кандай пландарды коюп атасыңар? Өз алдыңарча отуруп сүйлөшөсүңөрбү негизи? Бул жыл биз үчүн мындай жыл болду, кийинки жыл мындай кылалы деп мындай идеялар менен бөлүшөсүңөр болуш керек. Албетте. Ооба, былтыркыга салыштырмалуу. Мисалы, быйыл көп эмгектендик. Дагы ойлойбуз 2024-жыл мындан дагы ойдо тепкичтерге көтөрүлүп, көптөгөн ийгиликтер жаратабыз деп. Буюрса, силерди тилекке каршы азыр бул жерде билет албай калат экенбиз да, студиябыз кичине тар болуп атат да. Жок, билейсиз туруп кетпесеңер. Артына туруп алгыла диванда да. Бирок бүгүн эфирде эксклюзив форматтуу көрүшү. Муза бичилер тобу бүгүн бийлебейт, ырдашат. Келгиле, анда бир жаңы жыл жөнүндө силерден бир ыр сурангым келип атат да. Эч ким уккан эмес болуш керек силердин ырдағаныңарды. Мен токтолдукмун да. Мындай токтолдукмун десем эле сразу сен значит ырдай турбайсың деп берет да. Бирок мен ырдай албайм, вот поэтому көп эле таң калып болуш керек азыр ырдаса. Токтолдуктар ырдай албайм деген чын эле укпайбыз, Бирок мен баарыбыз ырдайбыз деп туруп башташат го. Сизчи каяктан болосуз, ырдап жүрөсүзбү? Мен жок, ырдабайм, бирок бийлейм. Өз алдынча дегенмен үйдө же туугандар менен. Албетте, мен өзүм, например, элешип атканда или душка киргенде обязательно музыканы коюп, ырдап жүрөбүз. Каяктан болосуз? Оштон болобуз. Сизчи? Мен Гүлдөн болом, бирок мен дагы ырдабайм. Бирок эми өз алдынча жүргөндө байкында кыңылдап ырдап жүрөбүз ошондой. Мага кызык да, бийлеп атканда чогуу ырдаса болобу, музыка менен же болбойбу? Болот. Болобу? Ооба. Мен угуп калдым эле да, анткени ырчы ырдап атканда, мисалы ырчылар менен чыгып калганда да, бичилер ырдабаш керек экен, оозун кыймылдатканга болбойт экен деп, ушул чынбы же? Менин оюм боюнча ырдап оозун ичиңден ырдасаң болот деп ойлойм. Оозун кыймылдатканга болбойт, Ооба. Андай эмес го деп ойлойм. Кому как. Ырдай бересиңер, Жок, биз көбүнчө ырдабайбыз. Биз мындай ичибизден эле ырдап коебуз. Биздин өзү ал моментте бий деп. Негизи бир бийди даярдаш үчүн канча убакыт кетет? Ар кандай бизде импровизация бар, азыр профессионал бишерин деп айтсам болот уже. Импровизация болуп кетет да, бизде хореографияны карап коебуз, биздин өзүбүздүн хореографыбыз бар. Жана бийге ырга жараша деле түзүп, накаду түзүп кеткен деле убакыттар болгон. Иногда мындай болот да, мындай кээ адамдар, ырчылар бизге деген потасовканы бир жума мурун, бир ай мурун берсе, кээ бир саат калганда чыгат да. Бизге иногда мындай сразу эле музыканы коюп туруп, коюп кеткен күндөрүбүз дагы болгон. Бир сааттын ичинде даярдаган ол. 5 минуттун ичинде. Келип бийлеп коебуз деп, ушинтип сүйлөшүп туруп эле бийлеп чыга бересиңер. Бизде деген Алтын Айжы бар. Бүгүн ал тилекке каршы келе алган жок. Вот Алтын Айжы өзү астынан туруп эле мындай бийлеп атканда, ошо сразу артынан кайталып кетебиз да. Ошо Алтын Айжынын ойлорун биз сразу эле билип коебуз. Кандай кетет да. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, азыр жогорудагы айткан айтылган сөзүбүздү эми аткаралы, келгиле. Силерди мен деле профессионалдуу ырчы эмесмин, бирок албетте жаңы жылда маанай жакшы болот да, баарыбыз үйдө отуруп деле туугандар менен үй бүлөлүк майрам деп коебуз го көбүн эсе, отуруп ырдайбыз дегенде ошондой сыяктуу эле азыр биздин эфирди дагы бир жакшы жарык маанайга толтуруп жаңы жыл жөнүндө бир ырдап койгойлу, чогуу эле аткарып. Чогуу эле. Макулсуңар? Макулбуз. Анда кайсы ырды аткарып койсок? Көп эле ырдалып жүргөн ырлардан. Келсин жаңы жыл. Да, ошону билет окшойбуз бардыгыбыз. Анда ошол жеринен эле баштайлыбы, Анда урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздер үчүн чыгарма аткарып беребиз, Келе анда баштап койгула. Gelsin canı жылым gelsin, elge bakıt talay versin, arzu sezin, mutun sezin, ıymanırız ala gelsin, gelsin canı жылым gelsin, elge bakıt talay versin, arzu sezin, mutun sezin, ıymanırız ala gelsin.
бизге кол чапкыла урматтуу көрүүчүлөр. Чоң рахмат кыздар, сонун эле айтып турбайсыңар, жөн эле давайбыз деп. Негизи би топко канча жаштан баштап барыш керек, өзү мындай кичинекей кезден эле башташ керекпи же кийин үйрөнүп алса болобу чоңойгондо деле? Бул адамдын өзүнүн если жаш кезинен кичинекей болгонунан бери бийлегиси келсе чоңойгондо деле үйрөнүп кетет деп ойлойм. Шыгына жарашында. Кичинекей малынан билесе болот, бирок танцевальный группага элге чыгып, тойлорго, заказдарга чыгып 16 жаштан башталат биздин группада. 16 жаштан 23-24 жашка чейин. Мисалы мен ырдай алам, бирок билегимден келет да. Аз мен үйрөнсөм болобу? Болот. Болот, Ооба, эгерде сиздин өзүңүздүн каалооңуз болсо, анда үйрөнүп кете аласыз. Анда кийинки жылы мен да ушул форманы кийип алып келем. Кийинки жылдарда чыгам. Эмнеге болбосун, бардык нерсени жасап көрүш керек да адамдын эгерде каалоосу болсо. Анан чын эле ушул формаңарга жараша атайын би коюлду же мурдагы даяр бийге ушундай форма тиктердиңерби? Биз ар бир жаңы форма жаңыланган сайын биз дагы бийлерибизди да жаңылайбыз. Бул жаңы формага биз жаңы хореография курдук уже. Кандай аталыштагы ырга коюлду? Ал зарубежный английский Микс тилинде. болуп кетет да. Аралаш, Аралаш. Түшүнүктүү. Жаңы жылга өзүңөргө кандай пландарды коюп атасыңар? Бирден бөлүшүп өтсөңөр болот. Давайте эми биздин улуубузга Макул. Мен азыр 3-чү курсмун да. Уже 2024 4-чү курс болду. Буюрса окуумду ийгиликтүү аяктап, жакшы жумуштарга орношуп, ошол менен эле убакта бийди дагы алып кетүү, экөөнүн бир алып кетүү ошо планымда меникичи. Негизи анда аралаштырыш кыйын да окуу менен эмен бийдичи. Бирок дагы эми пландарды эч кимге айтпайт дейт го азырынча. Айтпайм. Сиздечи? Мен азыр мектепте окуйм. Мектеп. Мектепте окуймун. Мен группанын азыр кымалында эң кичинекей болом. 16 жаштамын. Мен келе жаткан жылга мектепти жакшы окуп, жана бийди дагы өздөштүрүп, каттуураак бийлеп, жана мен өзүмдүн планымда чет өлкөгө тапшырган планым бар. Ошого даярданам 24 жылга буюрса. Анан кетип каласыз Кыргызстанга. Бийди таштап кетип калат, ушундай болду. Таштаппы? Башкасын коюп бийди таштапты. Түшүнүктүү. Дагы сиздечи? 2023 жылы аябай мындай мен үчүн октой жыл болду да, аябай жалгоокус болду. Андан буйруса 2024-кө аябай көп пландарды коюп атам. Аны ишке ашканда анда айтам. Жок, буйруса пландарым бар, аны мындай айтпайт дейт го. Потому мындай иш жүзүндө көрсөткүм келип жатат. Сонун экен, көп пландарын айтпайт экен кыздар. Бардык оюңарда турган, силер айткан тилектериңердин баардыгы кабыл болсун дейли бул жылы сөз түрдө. Анан чын эле студент кезде деле мектепте окуп жүрүп деле анда акча таап аткан турбайсыңарбы? Жакшы нерсе экен да. Башкаларга бийди үйрөнгүлө деп сунуштайт белеңер, бийчи болгула деп. Мен өзүмдөн айтып кетсем, мен деген танцыга бул 13-14 жашымдан бери келгенмин да. Анан 13-14 жашымдан бери мен өзүмдү мындай өзүм иштейм десем болот. Өзүмдүн окуумду жапчумун, формаларымды алчумун, жана үйгө да жардам берчүмүн да. Поэтому мен советим кыздарга танцыга келсеңер, эч качан өкүнбөйсүңөр. Өзүрүнө да жакшы, жеңил алып өзүрүнө да жакшы, бул еще көбүндө билген сайын, мындай өзүбүздүн денебизге дагы пайдасы тиет да. Танцынын эч кандай зыяны жок. Болгону плюстары гана бар. Ошон үчүн танцыга келсеңиздер болот. Сизчи? Мен деле ушинтип ойлоймун. Мен деле бирок танцыга келгенде биздин, например, кыздар аябай женственный алып башташат да. Анткени движенияларды жакшы билеп, мен сунушум тоже келип билесеңиздер өкүнбөйсүздөр. Сиз да кошумча алып коюңуз. Бийден бул мындай туура боенгонду да үйрөнөсүң. Мындай айгында чөйрөңдө уже кругозоруң өсөт да, кандай кийингенди дагы, кыздарды көрүп уже мындай өсүш эле болот да танцыданчы. Анан эч кандай жаман жагы жок. Денсаулыкка дагы кыздар. Мына ушул бардык нерсени силерге да каалайм, ийгиликтүү болсун дейли. Силерди чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бир аз кеч кирип калганыңар үчүн аз эле убакыт болуп калды. Сиздерге белек бул жаңы жылдык бардык музанын кыздарына чай куюп берип койгула, Дашылык билдирем. Бүгүн бизде муза бишилер тобу болду. Программабызды улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар.
Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде биздин катарыбызда болсоңуз, дагы да улантыңыз дейли. Ал эми жаңы кошулган көрүүчүлөрүбүз бар болсо, кош келиңиздер, кутмантаңыздар менен. Көрсөтүүдүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген ураан менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы сканерлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү ызылтырып чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Урматтуу көрүүчүлөр, аны эмесе биз бул студияга келген конокторубуз менен маегибизди баштайлы. Бардык көрүүчүлөрүбүзгө айта кетели, жаңы жылдык маанай бизде, жаңы жылдык бир көрк чыгарганга аракет кылалы деп атабыз. Барыңыздар менен жана албетте суроолор болсо бизге түз эфирде жазып койсоңуздар болот. Аны эмесе тааныштырып өтөлү. Ырчылар бизде конокто, менин кесиптештерим деп да айтсам болот. Кумарат тобу бизде, урматтуу көрүүчүлөр, Аскар Думанаев жана Арсаяна. Кош келиңиздер, кутмантаңыздар менен, жаңы жылыңыздар менен. Саламатсыздар, жаңы жылыңыздар менен. Журт менен амандашыңыздар. Урматтуу кыргыз элим, жаңы жылыңыздар менен келе жаткан жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун, байчылыктын жылы болсун демекчимин. Сонун. Урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн биз эфирдебиз деп коебуз. Биз эфирдебиз. Как не привыкать дегендей, азыр өзүм алып барчу болгондой эле доброе утро деп айтсам келет. Баштай бериңиз, ошондой эле кантип баштачу элеңиз чынында эле баштасаңыз. Ошондой эле силер деле. Доброе утро, страна, доброе утро, наши любимые телезрители деп эле баштайсыз. Орусча алып барган, орусча алып барасыз да. Эң сонун кош келиңиздер, жаңы жылыңыздар менен. Чынында эле эртең менен сиздер дагы ушинтип мен сыяктуу эфир алып барасыздар. Болгону орус тилинде алып барышат. Анан эртең менен эрте турганга көнүп эле калыптырсыздар да. Жок, канчалык. Бүгүн да эртең менен аян экөө жазышып атпайсызбы? Эми, может быть, барбай эле коебуз. Барбай болсок, мындай вариант барбы депчи. Бүгүн бизде дагы масштабный мероприятие болот да, ошого даярданып, кичине уктуп алып, свежий вид менен баралы деп ойлогонбуз да. Барбай эле койбойлукпу, кичине эс алып, анан жашынакай эме көзү шишипей баралы. Эфирде го көзү шишип көрүнүп калганбыз. Ким айтты баралы деп, ким айтты? Анан Аскар айтат, кой эме бизде деле ошондой ситуациялар болуп калат го деп, жаным кой баралы деп, макул деп анан. Аскар бизге дагы. Мен айтам, бизге дагы коноктор ушинтип келбей койсо мындай. Жиниңер келчү. Жиним Мен келет да да. жиним келчү. Көбүнсө бизге жиниңиз келбесин деп. Анткени конок катары мындай баштуу аттуу баштуу дегендей кандайдыр бир өзүнүн орду бар. Өзүнүн мындай эфир саналуу мүнөттөр болсо, ошонун 15 мүнөт болобу, 20 мүнөт болобу, ошол адамга арнап, ошол адам жөнүндө кеп кылып, ошол менен маектешип, даярданып келсең, ал киши жөндөн эле мен уктап калдым деп койсо, башка бир себептерден улам келбей калса дагы деп каласың да, анан кийин Уктап калса ичиңе атышат.
Мен уктабайм, сен уктайсың. Сіздерге ыраазычылык билдирем келгениңиздер үчүн. Мен түшүнгөн үчүн келдиңиздер го. Ошондой болду. Ооба, ыраазычылык билдирем келгениңиздер үчүн. Анан келиңиздер баштаганда эле ушул 2023 жыл жөнүндө баштайлычы. Сиздер үчүн кандай жыл болду? Ооба, көрүп аттык эфирден алып баруучулук жаатында жакшы өнүгүү, өсүүлөр болот деп окшойт. Сиздер тараптан бир жаңы ачылыш болду, бул дагы. Анан дагы кандай өзгөчөлүктөр болду айта кетсеңиздер? Аскар баштай бер. Аяна сен баштай бер деп. Эми жылдын башында эле чет өлкөгө барып келип, чет өлкөнү көрүп Жыл башталганда эле. Январда Аяна барып келген. Мен болсо февралда барып келдим. Анан жыл сонун башталды. Эми Кудайым буйруса. Кайсы жактарга бардыңыздар эле? Сонун бүтүп атат. Дубайга барып келдик. Эң сонун. Үйлөсү менен, мен дагы досторум менен дегендей. Анан бул жылы биз профессионалдык түрдө алып баруучулукту мындай майын чыгара иштедик десек болот. Анткени бир гана ошол жаатта өнүгүп өсүп, азыр эми эфирлерди мындай өзүн көргөндөн да уялбай калдык да. Көрүп, социалдык тараптарга киргизип былтыр. Ооба, деп Былтыр жаңы баштагандыктан көп мындай күн албайбы же сөз байлыгыбыз деле бар экен. Бирок ошону мындай кандайдыр бир бул дагы бир талант да. Бул дагы талант, бул да тажрыйба керек, бул дагы кандайдыр бир мындай практика жүзүндө кайра кыла турган нерсе. Анан былтыр сентябрда, августтун аягында баштаганбыз. Анан кийин анан кайра ушул сентябрда кайрадан баштадык. Ага чейин мындай кандайдыр танапис десем болот, ушундай өзүбүзгө убакыт бөлүп, ырда жаздырган жокпуз. Алып баруучулук жаатта көбүрөөк иштеп турсуздар. Көбүрөөк алып баруучулукка басым жасап, ошентип жүрүп, ырыс дагы калып калыптыр. Анан жылдын аягында продюсерлер телеканалдар чакырып алып, анан кийин так, бул списокто жоксуңар, бул списокто жоксуңар. Эмнеге? Анан ыр жаздырган жокпуз деп жанагы мугалимдер окуучулардын неме сурагандай эле отуруп алып, анан биз быйыл ыр жаздырбай калдык да. Новогодний огонёкто жоксуңар, премияларда жоксуңар деп отчет кылды. Анан кийин биз январда ыр жаздырабыз деп вада бердик. Өзүбүзгө дагы, бардык бизге ишенген адамдарга дагы. Анткени буга чейин мындай көп кандайдыр бир мындай учурлар болуп калган. Өзүбүздү мындай профессионал катары сезбей жатканбыз да. Бул жаатта дагы, тигил жаатта дагы. Анан бир жерде бир нерсени алып туруп, ошонун майын чыгара жасап туруп, жасагыча, аңгыча ушинтип адамдар дагы, көрөрмандар дагы, өзүбүздүн дагы мындай аудитория, көрөрмандарыбыз бар экен. Алар дагы кайра сурап атышат, жаңы клип деп. Анан кийин ошол адамдардын ишеничин арттырып, кайрадан жумушка кирели. Эми быйыл буюрса алып баруучулукту дагы алып кетип, параллельно ырчылыкка дагы жакшы нерселерди кылалы деп үмүттөнүп отурабыз. Жакшы, ырларды биз дагы күтөбүз. Анткени чынында эле сонун ырларыңыздар бар, көрүп калабыз. Өзгөчө дуэт деп күтөбүз дегендей ырларды күтөбүз. Анан айтсаңыз, Арсаяна, негизи алып баруучулукка кызыгуу бар беле же сунуш түшүп калып эле алып барып калдыңыздарбы? Алып баруучуга кызыгым деле жок эле мен өзү. Эме. Мен сени заставлять эткенмин. Андай заставлять эткендей болгон жок. Биз даже оюбузда деле жок эле да алып барабыз дегенчи. Анан
башка бир мероприятияларда жөн эле там алып баруучу болчубуз. Анан мындай телевиденияда именно биз мындай мен өзүмдү көрбөчүмүн да, бирок кыялымда бар болчу. Эми кичинекей убагымда жана алып баруучуларды көрүп, жашынакай кыздарды мен деле ушундай болгум келет деген кыялымда бар болчу. Вообще мындай кандай десем, внезапно болуп калды да. Сунуш түштү демек. Сунуш түштү, анан макул. Биринчи мындай, как сказать, жок, шутка катары тамашалап эле бир-эки жолу барып алып барып көрөлүк деген ойдо эле барганбыз. Анан кийин эле эмне болот экен кандай болот экен, там эме сможем или нет дегендейчи. Анан как получилось, и вот. Элге өтпөйбү. Өтпөй калсак жагабы, жакпайбы деген ойлор болот экен да, по-любому. Анан бир телевиденияда эметкен жокпуз, как алып баруучу болгон жокпуз. Башка каналдардан деле бизге сунуш түшүп аткан. Бирок деген биз 5-каналдан баштаганбыз. 5-каналда алып барып, не будем как изменять дегендей 5-каналда эле калдык. А так башка каналдардан көп сунуштар түшкөн. Азыр болсо 7-каналда алып барабыз. Жакшы, ырчылыкка келип токтой турган болсок, алдыда январдан баштайбыз деп атпайсыздарбы? Кандай ырлар, мурдагыдай эски ырлардан кайра жагыртып ырдообу же жаңы ырларды жаздырасыздарбы? Бардык түрүн кылып көрөбүз дегендей. Анткени ар кандай иш-чараларга, салтанаттарга барганда мындай форматы да ар кандай керек экен да. Свадьба тойлорго чакырып калса, мындай жакшынакай кичине лирикалык ырлар керектелсе, кандайдыр бир башка мындай той, юбилейлерге барып калса, бийлегенге ыр керек дегенде. Эми бирок бизде Кыргызстанда только мындай бийлечү ырлар керек экен да. Мисал биз азыр Аскар менен эме как новогодний корпоративтерде ырдап чыгып атабыз. Ал жерде только мындай бийлей турган ырлар керек экен да. Бизде бийлей турган ырлар биз больше мындай лирикага жакыныраак болчубуз да. Азыр болсо бийлей турган ырларды эмки жылы только ошондой ырлар жаздырайбыз. Корпоративтерге чыгабыз. Тойлорго эми бизде ошол эле да жумушубуз. Башка жакта дагы өнүгөбүз. Ал нерсени дагы жасабасак болбойт, анткени мындай ички сезимдерибизге мындай төп келбей калат да. Анткени биз өзүбүздүн уккан ырыбыз менен ырдаган ырыбыз мындай кичине башкача болуп калат да. Биз мындай жана фирмач деп коет го, фирмалык ырлар жактырабыз да мындай. Эме мындай сыяктуу Артик и Асти, Хамали Мамали деген сыяктуу, Джони деген сыяктуу. Ошондой сыяктуу мындай Кыргызстанга дагы мындай жакшы бир жаңыча болобу, жаңы түрдөгү форматтагы ырлардан, чыгармалардан тартуулайлы деген дагы ойлор бар. Ага дагы башка авторларга, жазуучуларга кайрылабыз. Бул жакта дагы элдин калоосундагы, өзүңүздөрдүкүн дагы бирдей аткарганга аракет кыласыздар. Эң сонун ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Азыр дагы да болсо майге өз алантат. Белек берүү биздин салтыбыз деген ураан менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала Кейжи сайтына же Пиала Кейжи ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты.
Эми өзү золтуруп чай ичели. Пиала Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Гол чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы, конокто Кумар аттуу. Дагы бир жолу Кутман таң каалайбыз сиздерге. Анан негизи быйылкы 2024-жыл келе жаткан жылга мындай жашыл түстүү, көк түстүү көп колдонбой эле койгон жакшы деген бир ойлор айтылат экен да. Балык ажыдар жылы деп айтылат эмеспи? Анан ошол нерсени жакшы көрбөйт деген нерсе бар экен. Анан ушундай нерселерге негизи ишенесиздерби? Мындай кызыл кийиниш керек мүчөл жылда, анан тигини муну колдонбош керек дегендерди колдоносуздарбы негизи? Мындай без фанатизма дегенде. Негизи аяна кара түстү жакшы көрөт. Көрүп тургандай. Мен кызыл деп коебуз. Мен болсо кызыл жакшы көрөм. Мен кызыл, ак, карага жакынмын. Ошондуктан кандайдыр бир мындай башка түс жагып калса, анысына карабай эле кие беребиз дегендей. Анан кандайдыр башка ырым-жырымдар менимче көп деле андай ырым-жырымга. Сиз ишенем деп калдыңыз. Сиз айтыңызчы. Ой, ишенем, бир жылдагы, не помню, кайсыл жылы айткан эме, жаңы жылда кызыл түстүү кийим кийип тосуш керек депчи. Именно ошол 31-нен бирине каратачы. Анан эмне болсо кайсыл кийимиң, как сказать, хоть верхняя одежда, хоть кайсыл кийим. Балким ичкиси деп коебуз. Балким ошо ич кийим. Эми кайсыл кийим болсо деле кызыл түстүү бир кийимиң болуш керек болчу экен да. Эми билбейм, унутуп калдым кайсыл жыл болчу экен. Анан бул жылы деле ошондой деп уккам, бирок ошого даярданып атам. Кызыл түстүү көйнөк кийип тосоюн деп атам. 31 жаңы жылды. Чын эле кандай кылып тососуздар? Үйдө болосуздарбы же каякта болосуздар жаңы жылда? Жакшы айтып атпадымбы да? Сен айтып коеюн. Сен айтканды мен эме присказ кылып. Түшүнүмдү айтып берейин. Только ушул жылды айткан, мурдакы жылды да айтып салбасын. Ошону айтып салдым мен. Кандай болду эле? Былтырчы. Мен былтыр 31-inde, ой, былтыр деп едим деп кой. Былтыр 31-inde биздин Борбордук аянтта Бишкекте ырдап чыкмакпыз, аянга келе албай калгам. Анан ата-энеси алыстан келет, ошондуктан ата-энем менен тосоюн деп. анда дагы бүгүн барбай эле койбойлу деп. Жок, мен келе албайтам деп. Мен аянтка баргандан кийин айтты да. Мен болсо же тияка эмес, же бияка эмес. Анан быйыл дагы ошол аянтта ырдайбыз, анан телеканалдарда интервью маектерибиз бар. Анан ошол менен эле 12-ге жетишип калсакпы деп эле. Жетишип калсак жакшы болот. Үйдөн эле тособуз. Үй бүлөбүз менен, ата-энелерибиз менен үй бүлөлүк жаңы жыл негизи үй бүлөлүк майрам дегенге. Ошону мындай так эле билебиз. Ошондуктан 12-ден кийин кете берсе болот да. Досторум менен болобу, башка жакка болобу. Бирок так 12-де үй бүлө менен тосуш керек деген ойдомун. Как встретишь, так и проведешь деп айтат. Ошондой айтылат го. Анан биз сахнада 12-де болуп калсак, сахнада анда деген 24-жылы чыгармачылыктын ичинде болушубуз мүмкүн экен, мага ошол жагып атат. Калып калсак деле. Мен площадь жаңы тосом деп. Салют атылып атканда мен көрүп турам деп. Чынында ошентип коюшат го, кандай 12-де өткөрсөң ошондой болот деп. Балким ошондой болушу мүмкүн. 2024 мисалы жылдын башы эс алууга кетирип атпайбы? Сиздерде кандай болот? Эфирге кайра чыгып баштайсыздарбы же эс алгантасыздарбы?
биз чарчабайбыз деп. Бүгүн дагы мындай экрандан өзүмдү көрүп алып жүрөм деп калды. Көздөрү шишип эле келип калыптырбыз. Бирок деген аны элдер түшүнбөйт да. Эртеменки эфирде биз шишип келсек, ти шишип калыптыр, антип калыптыр, мынтип калыптыр деп сынап эле отурушат да. Биз деле эми адамбыз да. Как баарында эле. Ушуларды айтып коюңуздарчы, мен айта албай турам. Ушу таң атпай турган. Эртең менен турганда алып баруучулардын көздөрү шишик болсо кечирип коюңуздар. Биз деле адамбыз. Силердин аркаңызда мен актанабайм. Ооба, ушу чындыгында ушундай да, биздин эфирге барганда дагы анан кийин көрүп алып кандай анткени мындай творческий адамдар деп коет го, мындай чыгармачылык жааттагы адамдар негизи түнчүндө жана вдохновение, илхом келет. Анан 3-4 чейин айтор уктай албайсың да мындай негизинен. Мектепте деле ушундай болчу, университетте деле ушундай болчу. Канча эрте туруп көндүрбөсөм да өзүмдү такыр эле көнө албай койдум. Аяна дагы ушундай. Анан кийин саат 4-5-терде жазышып атканбыз. Эртең менен эмне кийип барабыз? Окшош кийинип барабы деп. Андан кийин кайра 6:30-7-ге жакын кайра туруп алып бияка келип калдык. Анан көзүң шишип, анан экранда эле жана бетиңди монтуп, как сказать, чоңураак көрсөтөт да. Анан бияктан бетиң чоңураак, анан көзүң шишиген, ошондой видте айла жок чыгат экенсиң да. Аяндан бугут болуп калдым. Ушуларды айтайынчы деп, ошончо деле көрүүчүлөр бизди да түшүнүп койгула. Айтып алайлык. Ооба. Шанс болгондо. Сүйрөлүп эле келип калдык. Демек иштеп эле баштайт экенсиздер. Ооба. Ооба, иштеп жүрө беребиз, ооба. Эс алуу жок. Эс алуу эми 31 бир 3-нө чейин эс алуу болушу мүмкүн. Сиздин өзүңүздүн ишиңизде кандай болуп атат, анан сиздин бизнестериңиз кандай болуп атат? Ошол жактарында айта кетиңиздерчи. Агентствоңуз жөнүндө иштеп атабы ал жак? Сонун иштеп атат. Сонун жаңылануулар бар, жаңы балдар бар. 3 жаштан дегиле чоң кары деп коем, апа-аталар дагы бар. 3 жаштан башталып атат, 3 жаштан башталып. Анан сонун долбоорлор, быйыл дагы сонун долбоорлорго катыштык, сонун клиптерге тартылдык, чоң кино, фильм, сериалдарга тартылдык. Мен эмес, балдардын да. Анан бирок алардын актерлук чеберчилик сабагын мен бергендиктен, алардын ушундай клиптерге, фильмдерге тартылганы мен үчүн абдан чоң сыймык. Анткени мен өзүмдүн эмгегимдин үзүрүн көрүп аткандай болуп, ошону көрүп алып, толкунданып, ичимен ыйлагым келип дегендей, кадимкидей өзүмдүн балаңдай болуп калат. Ар бир бала келип, ал менен күнүгө иштешип, күнүгө көрүшүп жүргөндө кандайдыр бир мындай ушундай сезим пайда болот экен. Анан чоң долбоорлор кылдык, чоң долбоорлорду ишке ашырдык дегендей, көбүнчөсү үйлөнүп, турмуш куруп, чоң ой ачат. Анан ошондой мындай биздики деле мындай кичинекей Бишкектин ичинде кичинекей шаарчы болуп калды окшойт. Чоң ойлоп баратасыздар, Неберелерим да бар дегендей. Сонун экен. Жакшы өнүгүп турсуздар да. Өнүгүп чоң ой атабыз. Эң сонун болсун. Сиздечи кандай болуп атат? Менде быйыл мен мондой кичине чарчап калыптырмын, жана как быть сильной женщиной дегендейчи. Эркелеп атасызбы көбүрөөк, мындай эс алыңыз көбүрөөк эркелеп атам. Анан жана психологияга берилип, кичине
как это сказать, проработка болуп, өзүңүз өстүргөнгө аракет кылып атасыз. ошондой болуп атат. Саморазвитие болуп атат азыр. Ошо бизнесим азыр кучурда салонумду жапкам. Уже жарым жылдан ашып калды. Азыр онлайн магазин менен иштеп атам. И вот саморазвитие. Ошол эле болуп атат. Өзүн өзү изилдеп. Ооба. Мен киммин өзү кандай Канча жашта болбосоң дагы издене берет экенсиң да. Анын бир уяты жок го дейм. Ооба. Канча жашта болсоң деле изденген. Азыр мен ушундай эмеде болот атам да, как сказать. Тескерисинче бул жакшы нерсе. Ооба. Өзүңдү өзүң изилдеп, өзүңдү өзүң билип, кандайдыр бир миссияңды, бул жашоодо болгон салымыңды дегендей бирөөнүн жашоосуна болобу же Кыргызстандын жашоосуна болобу өз салымыңды кошуп ошого умтулабыз да негизи. Экөөбүз тең кандайдыр бир жакшы атын чыгарып, жакшы жактан. Анткени биз деле хайптын артынан хайп болуп кетсек болчудай да, мындай кандайдыр бир хайп жаратып, бир жаратып койсо болот да негизи. Деген бир нерсе жаратып койсо, бир эле мындай да. Бирок биз эмгек жагын, эмгектенип талыкпай, жакшы мындай жакшы жагыбызды көрсөтөлү, жакшы нерсе менен чыгалы. Ар бир сүрөтүбүз, видеолорубуз дагы мындай кылдаттык менен карап, ошо кылдаттык менен киргизип, ар бир сөзүбүзгө маани берип, бул жерден жаңылып алган жокмунбу? Бул сөздү айтсам мааниси өзгөрүп кетпейби деп ушундай толук кандуу мындай чоң долбоор катары өзүбүздү алып жүрөбүз да. Эң сонун акыркы жылдары байкаса ошол жаштар арасында улуу муундарда деле өзүн өзү өнүктүрүү жаатта Кыргызстанда өзгөчө айымдар деле мырзалар деле бул жаатты психологияны жакшы өздөрүнө кабыл алып башташты дегендей бул эң сонун көрүнүшү өсүп өнүгөлү туралы. Анан эмне дейбиз, убактыбыз аягына келип калды. Сиздерге ыраазычылык билдирем келгениңиздер үчүн. Эрте туруп, жасанып, кийинип келгениңиздерге ыраазычылык билдирем. Жаңы жылыңыздар кут болсун. Жакшы тосалыңыздар. Сизге да чоң рахмат. Ошого жараша дагы 1 саат отуруп турбайт беле. Келгенге жараша, ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен.